Себеби дегенде баягы ат башыга баягы логистикалык борбор салабыз дегенде түп көтөрүлүп чыгып баягы кубалап иштеле го инвесторлорду, Кытайларды. Кытайлар ал жерде дагы жана Эмил Абдыкадыров деген болгон башында ошолор болуп салып башташкан да, салып баштаганда. Ошолорду кууп ийишкен да. Ал жерге логистикалык борбор түшкөндө 99% кыргыздын пайдасына иштемек экен. 20 миңге жакын жумушчу орун болмок экен. Мен кийин президент болуп келгенден кийин тактадым да абдан изилдеп көрдүм. Тиш чукулуштан баштап электромобиль чыгарган заводко чейин ошо жерге курулмак экен. Анан мынакей баягы дүрбөлөң салгандардын аркасынан сырткы күчтөргө жетегине кетип калып биздин элдер. Ал заводдон куру калганбыз. Кыргызда жакшы сөз бар го, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деп. Мына азыр чакырып келтире албай атабыз. Мына ошондой болуп калбашыбыз керек да, могу темир жолду куруп атканда дагы. Темир жолдун курулушуна, аларды куруп аткан Кытайларга кокуй эле кокуй, тигилер басып кетти, кокуй, бунун кереги жок, бизге тигинин кереги жок деп атып, жалпы кыргыз мамлекетинин ушу 7,5 миллиондун элдин убалына калбаш керек жанагындай кыйкырчак бакырчактар. Мына мисалга алалы Бедел жолун салып атабыз азыр. 28-29 жылы биз ишке беребиз. Бул 3-чү баягы КПП болот да, Кытай менен. Бизде азыр Эркештан менен Торгарч иштеп атпайбы? Бул 3-чү КПП болот. Бул жол бир эле тарабына 650 километрге жакын кыскарат жол. Ошондо эки тарабы 1200 канча километр болот, туурабы? Бул жолду биз 100% өзүбүз салып атабыз. Өзүбүздүн бюджеттин акчасын төлөп берип атабыз. Жыл сайын төлөп отуруп, ошо бир 5 жылда утулабыз дегенбиз. Булар бизге 3 жылда жолду бүтүрүп бериш керек. Айтайын дегеним, мисалы салыштырып айталы да, мисалы биздин кыргыздар өзүбүз эле салабыз, анан кыргыздар өзүбүз эле минте коюшубуз керек деп атпайбызбы? Инженерлерибиз жок. Мисалы ошо темир жол салып атканда, ушул Бедел жолун салганда деле туннелдерди тешиш керек, канча деген көпүрөлөрдү кылыш керек. Эң негизгиси ушул баягы кыйынчылык туннел тешкендер эме болот экен да, кыйынчылык келтирет.